Дагы бир ирет кутман таңыңыздар менен урматтуу теле көрүүчүлөр, кимде ким биздин катарга жаңыдан кошулган болсо, эч кайда алыстабаңыздар, каналды отурбаңыздар, анткени биздин кызыктуу конокторубуз келип калган. Албетте өзгөчө коноктор экен, анан топтун ысымы дагы, аталышы дагы такыр башкача өзгөчө ат экен, мындай эч кимден тайманбай бирдекете сүзүп келип деген сыяктуу экен да. Анан ардактуу көрөрмандар, биз дагы эскерте кетчү нерсе, бизде белеки Royal спорт клубунан сертификаттар ойнотулуп жатат. Бизге келип жаткан жооптор бар. 10-чу туптура жоопко биз ыйгарабыз. Андыктан чамданыңыздар, бизде бир аз гана мындай утканга 2 гана кадам калды. Андыктан келиңиздер, жөнөтө берсеңиздер болот экен. Эң сонун чамдаңыздар, андыктан утпалыңыздар биздин жаңы жылдык белекти. Ал эми биз конокторубуз менен тааныштырабыз. Аттарына заттары жарашкан жигиттер десем жаңылышпайм. Бизде мейманда бойс бенд Тайбас, Айдин, Элдос, Тилек. Туура эле айттымбы? Кутман таңыңыздар менен. Ошондой сиздин топтун аты Тайбас. Кутман таң, салам алейкум. Анан айтсаңыздар, Тайбас тобу негизинен таңда кандай тосот? Жана үчүңүз да 3 жакта жашайсыздар, же чогуу жашайсыздарбы? 3 жакта жашайбыз. Үчөөбүз 3 жакта жашайбыз. Анан аздырынча дегениңизге караганда жакын арада чогуу жашай турган пландар барбы? Чогуу жашайбыз. Катуу кетиптир, Негизи эле бизде Кыргызстанда мына ушундай бойс бенд мырзалардан түзүлгөн топтор аябай эле аз кездешет. Анан Тайбас тобу качан түзүлдү, идеясы кимге таанды, деги эле үчөөңүздөрдүн башыңыздарды ким бириктирди? Айта кетип турган болсок, бул үчөөбүз бириккенде борбордо кастингдердин биринде жолукканбыз үчөөбүз. Анан негизинен оюбузда үчөөбүздүн тең бир бойс бендтин мүчөсү болуу оюбузда бар болчу. Анан ал кастингке барганда кастинг өзүнчө ырчылар үчүн болгон. Бирок биз ошол жактан биригип жолугуп, анан кастингден кийин өзүнчө топ чечүүнү, өзүнчө топ кылууну чечип, анан ушул жолго аттандык. Ал эми топтун алгачкы дебюту болду десек болот. Биринчи жолу 3-ноябрда ушул жылда борборубузда аянтта кайрымдуулук концертте выступать этип чыгып өзүбүздүн аткардык. Андыктан элдин кабыл алуусу боюнча жакшы эле буюрса. Анан Тайбас деп топтун атын ким койду? Эмне Үчөөбүз себептен Тайбас? чечип койдук аны. Ар кандай ойлор келди негизи. Кандай кылып койсок атыбызга жарашса, мындай ырларыбызга жарашса деп, мындай койбойлу, мындай койбойлу. Анан кийин ошол убакта бирөөнүн турагандай болбой, мындай жок нерсени койгубуз келди. Тайбас дегенди койдук. Тайбастын мааниси дагы өзүбүзгө жакты. Үчөөбүз ошонун ортодо кабыл алдык Тайбас деген атты. Жакшы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде биздин конокторго сиздерди кызыктырган суроолор же болбосо каалоо тилектер, жөн гана билдирүүлөр бар болсо, анда экранда турган WhatsApp номерибизге жолдоңуздар. Биз сөзсүз түрдө өз ийгилерине жеткиргени жооп алганы аракет жасайбыз. Анан бизге келип аткан SMS билдирүүлөр бар. Ардактуу көрөрмандар, сертификат дагы деле ойнотулуп жатат. Азырынча бул сертификат өзүнүн эсин таап элек. Андыктан келиңиздер. Бир гана кадамыңыздар калды. Андыктан жөнөтүңүздөр. Жаңы жылга чейин канча күн калды? Мынакей оңой эле суроо. Жооптору дагы оңой, Сөзсүз түрдө. Биз болсо биздин төрүбүздө отурган конокторубуз менен маегибизди уланта беребиз. Анан топто мисалы 3 мырза экенсиздер. Анан ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү болот. Үчөөңүздөрдүн кимиңиздердин мүнөзүңүздөр оорда, кимиңиздердики шайырда, кимиңиздердики мындай токтоо жоопсуздар. Үчөөбүздүн мүнөзүбүз боюнча айта кетсек, үчөөбүз тең мындай адаптацияга мындай жакын адамбыз. Мисалы үчүн үчөөбүз тең шайыр десек болот. Анткени бир жолукканда, мисалы үчүн даярдануу учурунда үчөөбүз тең шаң шөкөт менен даярданабыз. Эч кандай мындай отуруп консерватив жок да, отуруп алып бир нерсе жазып. Үчөөбүз тең шаң шөкөт, маанай, жакшы маанай, позитив менен даярданабыз. Анан оор учурдар да болот. Мисалы үчүн бир жака барып өдөө келет, ырдаган учурда жана концерттерде ушундай болуп калат эмеспи? Кээ бирде ылдыйра түшүп кетесиң номердичи, анан ошондо талашып тартышып калабыз, бирок анда да бир чечимге келүүгө аракет кылабыз.
Билесиз тилек негизи ар бир команданын ар бир топтун өзүнчө бир мотору болот, мындай сүйлөп, бапыраңдап турган дегендей болот. Тайбастын мотор окшойт. мотору сиз окшойсуз. Анан жакшы жаңылык айта кетейин, ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү күндү кошкондо жаңы жылга 14 күн калды. Эгерде бүгүнкү күндү кошпогондо 13 күн калды жаңы жылга. Анан бизге туура жооп келген 10 болуп ким деп турсаңыздар, жарыя кылып кетели бүгүнкү жеңүүчүбүздү. Айта кетпесек болбойт. 10 туптура жооп берген көрөрман болду. Бул кайсыл абонент десеңиз 323 абоненти. Сизди куттуктайбыз. Сизге Royal Sport клубуна сертификат утуп алдыңыз. Алдыңкы мүнөттөрдө эфирден тышкары качан кантип кайсыл жерден сертификатты алып кетишиңиз тууралуу СМС билдирүү менен же болбосо чалып сизге маалымат беребиз. Сизди куттуктайбыз, ардактуу 323 абоненти. Куттуктайбыз, сөзсүз түрдө жана ушул менен катар биз конокторубуз менен маекти улантабыз. Айтсаңыздар, мына ушундай кандайдыр бир эфирден болобу же болбосо лотереядан болобу утуп алган учурларыңыздар болду беле, мындай баалуу белек? Жок, биз кайрымдуулук концерттерде көп чыгабыз, ошо азырынча да кайрымдуулук концерттерден сертификаттар берет, ошо сертификаттар менен эле өтөбүз. Сиздер демек бул утуп алганга кирбейт да, сиздер ал жакта просто ошол эле белектерибиз бар биздин азырынча. Негизи лото боюнча айта турган болсок, эми жаш кезде баарыбызда бир убагында үй бүлөлүк лото деп мурунку убактарда ойнотчубуз эмеспи, ошондо жана үйдө туугандарыбыз менен отуруп алып ойногон учурлар болгон, бирок анда да чоң жетишке ээ болгон эмеспиз. Эми антсе дагы майда өзүнүн белектерине ээ болгон учурлар болгон. Анан бул топту жаңы гана түзүп, жаңы гана чыгармачылыкка мындай аттанып жатасыңар да. Анан чыгармачылыкка жаңы аттанганда эң биринчи кайсыл кыйынчылыкты сездиңер? Эң биринчи эми бул ыр жаздыруудан болду. Ыр жаздырууда бир топ кыйынчылыктар болду, анткени мурун ырдап жүрө бересиң дегенчи, мындай любитель катары ырдап жалгыз болгондо анан 3 баланы бир нукка түшүрүп ырдатууда бир топ кыйынчылыкка биздин звукорежиссерге чоң рахмат, ошону чыдап бизге жазып бергенге. Андыктан ошол эң алгачкы кыйынчылык ушул болду, ыр жаздыруу биринчи. Бирок азыр бара-бара ал кыйынчылык да жоюлуп барат. Көптөр айтат го, ыр жаздырууда эмес, анан ыр жаздырып бүткөндөн кийин ошол ырды радиолорго бериш, же телевиденияларга клиптерди алып барып бериш бул биз үчүн абдан оор болду деп. Анда сиздердин ким, продюсер барбы же менеджер барбы, кимиңиздер бар? Өрүң жакшы болсо радиолор алат да. Радио соответствовать этпей калса, анда радиолор ошо ойлонушу мүмкүн, ошондо чуркаш мүмкүн да. Анда эң алгачкы жазылган ырыңыздарды жандүндө укпайлы, кандай дейсиз? Жакшы болот, эгер жигиттер даяр болсо, биз коноктор даяр болсо. Мен эмдесин өзүмдүн ырдап берип коеюн. Жалгызбы? Жок. Үчөө, Жок, коштум. Кайсыл чыгарма? Замандаш чыгармабыз биздин биринчи. Эң алгачкы. Бир эмес, эки эмес, үч эмес, керек болсо кыймылдагын тез-тез. Мен өзгөрдүм заман карай жолу улай, кошул бизге белгилекте жөн турбай. Бир эмес, эки эмес, үч эмес, керек болсо кыймылдагын тез-тез. Мен өзгөрдүм заман карай жолу улай, кошул бизге белгилекте жөн турбай. Браво, баракелде. Анан Негизи эле айтсаңыздар, мына кыргыздар деле айтып коет, арканды тээ алыс ташта деп. Тайбас тобунун, Тайбас бойс бендинин мындай эң алдына койгон максаты кандай? Кайсыл бийиктиктерди, кайсыл чокуну багындырсам деп аттанып турасыздар? Балким эл аралык сынактарга барабыз деп, же болбосо өзүбүздүн өлкө ичинде бир номер бирлердин катарына кошулабыз деп. Буюрса андай ойлор бар, арканды узун таштаганбыз. Топтун атына эле жараша Тайбас арканды узун таштап, ошол максатта иштеп, биринчибиз элге кызмат кылган, экинчи ата энебиз чоңойтуп эмне кылган ошолордун ишин чынактап, анан кийин ар кандай дагы бийиктиктерге ээ болойлу деген максаттар бар. Ал эми эл аралык сынактар боюнча албетте ал дагы бар, анткени мисалы үчүн биздин эстрадага кайрыла кетсек, эстрада стандарттуу болот да, биздикичи. Анан ошол стандарттан, ошол бир чектөөлөрдөн ашып чыгууга аракет кылып жатабыз. Эми пландарыбызда ошол бар да. Ошол жана граница чек арадан чыгып, бир Кыргызстанда дагы өзгөчө фантазиясы бар, өзгөчө бир пландары бар экен деген
максатта элдер башка өлкөлөрдө ойлосун деген тилек менен ошондой эл аралык сынактарга чыгуудагы пландарыбызда бар буюрса. Жакшы экен. Азабасыздар. Мисалы эл аралык сынактарга чыгыш үчүн ал жака өзгөчө ырлар керек, өзгөчө стиль керек туурабы? Анан ошол боюнча кандай пландарыңыздар бар? Ошол эле планга катарынан эле суроого жооп берип кетерсиздер. Эми биздин жанр деп койсо, ырдын жанры ар кандай болот. Мисалы үчүн бир ырда бир нече жанрды камтуу мүмкүн да. Андыктан ал жака чыкканда, мисалы үчүн алдыңкы ырларыбызды жазганда ошол бир нече жанрды камтып, бул мисалы үчүн эстрада болбойт, бул классика болбойт, бир ошонун чогулган бир ассортиси болот десем буюрса. Аны эми алгач Пирамида каналына буюрса. Албетте, күтүүбүз. Күтүп алууга ар дайым даярбыз. Негизи эле мына ушул сиздердин топту колдоо көрсөткөн моралдык жактан же ошол эле финансылык жактан сиздерди ким колдойт? Финансылык жактан алгач кадам таштаганды өзүбүз кадам таштадык. Ал эми моралдык жактан жана кандайдыр бир бизге түрткү болуп, бизди ар дайым колдогон, бул биздин ошол ырыбызды жазып берген Тыныс Байкеге чоң ыраазычылык билдирип кетели ошолбуз. Ар дайым жаныбызда. Ар дайым жаныбызда, ар дайым жардам берип турат бизге. Жана бизден улуу болуп, өзүнүн ошол тажрыйбасында болгон нерселерди айтып, бизге өлөк жай болуп турат. Түшүнүктүү. Ушуга улай эле суроо. Жакында эле мен мына ошол Кыргызстанда бир активист жаш эле бир байкенин сөзүн окуп калдым. Бизде Кыргызстанда шоу бизнес деген жок, чет өлкөдө тигиндей, чет өлкөдө мындай деп кечке мага чет өлкөнү сүйлөп берди. Бизде жалаң эле той бизнес дейт. Ал эми сиздер ошого кошуласыздар. Ооба, ушу кесиптешимде эле сөзүн толуктай. Кээ бирлериден сурасаң мынтип калат да, бизде шоу бар дейт, бизнес жок дейт. Буга кандай карайсыздар? Албетте, эми мисалы үчүн башка өлкөлөр менен салыштыруу мүмкүн эмес биздикичи. Мисалы үчүн ошол эле батыш жактын, чыгыш жактын негизи эле салыштыруу мүмкүн эмес. Анткени ар бир өлкөнүн өзүнүн менталитети бар, өзүнүн салт санаасы бар. Анан биз өзү кыргыз эли ошол тойго жакын элбиз. Андыктан биздин ырчылар ошого мындай ориентир, адаптация болуп, ошол жака көбүрөөк басым жасап кылышкан. Албетте буну шоу биз деп атоого мүмкүн эмес, шоу бизнес эмес деп атоого мүмкүн эмес. Ал дагы өз чыгармачылыгын көрсөтүп жатат. Ал жакта ырдоо дагы бул шоу. Ал эми бизнес болгондо ошол жактан акча таап жатпайбы? Эми андыктан бизнес бул акча табууда. Аны деле шоу бизнестеги туура эле деп ойлойм. Жакшы. Анан биздин көрөрмандарыбызда мындай СМС билдирүү келген экен. Ая 705 абоненти ушу Тайбас атыңар жакты дейт. Силерге бир суроом бар эле. Турнике тартына аласыңарбы? Жок дегенде үчөөнү дейт. Турнике качан тартынасыңар? Урматтуу телекөрүүчү, жигиттердин өзүнөн сурайлы, анан сыртка чыгып текшерип көрөбүз. Ооба, анан биз интернет булакчаларына өзүнүн Instagram баракчасына Таңкы Пирамида деп жазсаңыздар эле биз чыгабыз. Ошол жака кошулуңуздар. Анан бизге келген конокторду мындай видеого тартып, анан ошол жака киргизип коебуз. Анан 3 тартынабы, 2, 13бү, 15бү айтор. Ошол жерден өзүңүздөр көрө аласыздар, Дагы билдирүүлөрдү, сиздерди кызыктырган суроолорду жолдоңуздар. Биздин конокторубуз убактыбыз да зыкымдап барат, андыктан жетишип калыңыздар демекчибиз. Мындай дейт. Саламатсыздарбы, кутмандуу таң. Бизге бул группа абдан жагат Тайбас дейт. Көрүп жүрөбүз сиздерди. Замандаш деген ырыңар жагат сиздерге ийгилик дегенген 393 абоненттен келген. Замандашта гана чогуу уктук, Жанды даткар беришти. Чоң рахмат. Айтсаңыздар, негизи эле буга чейин ошол эле Жебетову деп мырзалардан, андан кийин Култаев агабыздын Заман тобу деп угуп жүрөбүз мырзалардан. Алардан сиздердин айырмаңыздар эмнеде? Эмнеңиздер менен өзгөчөлөнөсүздөр? Алардан айырмабыз, биз өзүбүзчө иштейбиз. Култаев байке өзү карайт аларды. Бизге карай турган адам жок, бирок өзүбүздүн байке мындайларыбыз бар. Бизге кандай десек, өзүбүз чогулуп, өзүбүз баштаганбыз, айырмабыз ошол. Демек, өз кимдигибизди өзүбүз кескенбиз. Азаматсыздар, өзүңүздөргө баш көз. Өзүңүздөр өтүңүздөрдү көргөнсүздөр. Эч ким бирөө илип кетпейт. Жок, мындай бизди кармап турабыз. Адам басында бирөө контролдоп турса өстүндөчү, анан ал дагы бир чектөөлөргө
барып туш болот да. Бул жерден биз өзүбүздүн фантазиябызга ар бирибиз үчөөбүз жолугуп репетиция кылган учурда, даярдануу учурунда ар бирибиздин оюбузду, пикирибизди ортого салып, ошого жараша иш кылабыз. Ал эми эгер бирөө менен иштей турган болсок, же болбосо бирөөнү ар дайым көйрө турган болсок, ошол адам менен эле чыгып калабыз да. Бул жерде 3 фантазия кызыктуураак болот да, бир фантазияга карагандачы. Өзгөчөлүгүбүз айырмабыз, өзгөчөлүк деле эмес, айырмабыз ошондо. Биз бошпуз деген. Жакшы экен, бошпуз деген. Негизи адам бош болуш керек, э. Бошпуз деген сөздү биздин бийкечтер укканда башкача түшүнөгөн окшойт. Ошондо сиз мен жака канча таш өргөзөт? Негизи биз Тарсетке бардык эле тамашалаш күлүп турганыбызда жакшы. Анан айтсаңыздар, сиз мындай эфирлерге келгенде, мындай суроолорго жооп берген жактан сиз кыйыныраак экенсиз. Анан дагы кимиңиздер кайсыл жерден өзүңүздөрдү көрсөтө аласыздар? Кимдин дагы кандай өнөрлөрү бар дегендей. Ким мисалы тамак жазуу жагынан. Биз баарын кылабыз. Мен, например, сүрөткө чөйдүп, постоянно экөөнү мен сүрөт тартып коем. Мен фотограф болуп иштейм да. Мен тарткан эч ким жок, экөөнү аябай тартып коем сүрөткө. Өзүңүз жоқ каласыз. Өзүм жок калам көп жерде. Жемде селфи аласызбы деген. Жок, мен фотограф болуп иштегенмин, ошо фотоаппарат менен фотосессиялардан көп экөөнү тартып калам. Концерттерден үстүнө очурат качан деп чуркап калам, ушундай моменттер болот да. Анда концерттер кылганда сиз жүгүрөт экенсиз. Жүгүргөнгө аракет кылабыз. Ойлорду жакшы келтирип бул. Тамак аш бышырасыңар деп едим, тамак аш бышыра албайбыз негизи. Бул экөө бышырат, мен бышыра албайм негизи. Мен кандай десем, идеяларымды айтып берем да, өзүм ойлорумду айтып берем. Анан мен көбүнчө форма жактан жардам берем. Өзүбүзгө идеяларды алып келип, мындай кылсакчы, мындай кылсакчы, бизге муну жарашат экен, бүгүнкү сүрөткө муну кылбайлыбы же бүгүнкү чыгууга муну кийбейлиби деп ошолор. Ошол идеяны көбүрөөк мен алып келем деп. Идеяны каяктан аласыз? Ой келет негизи. Фантазия. Мындай отурасың да, изенесиң. Же бош болгондо жөн эле бош болбойн, же бирдеме чукулабайын деп ойлонуп не кыласың. Анан ошондон бир жакшы нерсени көрө турган болсоң, bundan жакшыраак деле чыгат болуш керек деп ошентип отуруп өзүң оюң пайда болот. Ошол нерсени табасың же ошондой нерсени кылсаң болот да. Жана дагы бир жагы Алдос сальто таштайт. Жакшы. Анан мындай дейт. Бул эмне кылайын? Окуш керек, болбойт да. 103 деген аял 103 абоненттен келген экен. Интрига. Кепка кийип отурган байке отжимание жасап бергилечи дейт. Аябай эмнегедир бүгүн жаңы биздин спорттиктер көрүп отурбу? Спортко кызыккан айымдар же бикечтер көрүп отурган чакта мына кешип келиптир. Отжиманияны дагы эфирден тышкары жасатабыз. Анан кандай дейт? Ошо Instagram баракчасына киргизебиз. Кудайым буйруса, анан ошол жерден көрүп алыңыздар, таңкы пирамида деп жазсаңыздар эле, опа деп чыгабыз, Жигиттер эмнеге келдик экен деп таң калышат. Биздин көрөрмандар негизи бүт тарабынан эме да, мындай. Баарына даярбыз. Баарына, силер да даяр экенсиңер, биздин көрөрмандар да бардык суроо бергенге даяр. Азаматсыздар, биздин арактуу көрөрмандарыбыз жана көрөрмандарыбыз жагып атасыздар бүгүн. Жан Зейнеп сыяктуу көрүүчүлөр көрүп атат окшойт. Тилек айтсаңыз, негизи эле азыр бизди көрүп жатып, мына ошо сиздер сыяктуу таланттуу мырзалар көрүп, силердин катарыңарга кошулгум келет дегендер болсо, аларга кандай талаптар, кандай критерийлер менен кошуп аласыздар же такыр башка киши кошуп койсуздарбы командага? Негизи командада башында 3 адам болуп баштаганбыз, ошол бойдон эле кетебиз. Бирок бир чети планыбызда бар да, жана айтып кетпедикпи, арканды алга узундаштадык депчи. Андыктан эгерде үчөөбүздүн да убактыбыз келет, эми ошол шоу-бизнес аяктагандачы, анан буйруса биз өзүбүздүн планыбыз ишке ашса, буйруса шоу-бизнеске жаңы киргизсек, эл жакшы кабыл алган болсо, биз дагы жакшы продюсерлердин катарына кирип, бирөөлөрдү колдоо көрсөтүп, өзүбүзгө окшогон эле чыгармачылыкка аттанган жаштарды. Андыктан бул критерий жок эч кандай. Эң башкысы бул адамдар эгерде шоу-бизнеске же болбосо ушундай чыгармачылыкка аттануунун алдында бардыгына даяр болуш керек. Жаманына да, жакшысына дагы психология жагынан даяр болуш керек. Ал эми эң башкысы аракет. Жана эми бардыгы билгендей эле бар эмеспин, сөз 99% аракет, 1% талант депчи. Андыктан аракет болсо бардыгын жетүүгө мүмкүн. Эгерде аракет болсо, андыктан
эң башкысы кабыл болуш. Таңкы пирамида көрсөтүүсү достор, төрүбүз бош эмес албетте. Бизде мейманда эске сала кетели, Тайбас бойсбенди. Албетте биздин төрдө отурат. Ал эми бизде болсо мынакей өзгөчө кофе келип калган, Батсам. Албетте. Жаңы эксклюзивдик кофе экен. Эми даамы өзгөчө. Айтпай эле коелу, даамы кандай экен, Сөзсүз түрдө мына ушул кофени сиздер акысыз жөн гана үйдө отуруп, сыналгыны карап, эле утуп алгыңыз келсе, жөп жөнөкөй азыр биздин Тайбас бойсбендин жигиттери сиздерге суроо узатат. Логикалык суроо алгачкылардан болуп бизге жооп берген телекөрүүчүгө мына ушул кофеден белекей ыйгарабыз. Албетте, бүгүн беребиз сизге кофени таңдардан туруп, көзүңүздү ачаар менен жумушка же окууга бараардын алдында ичип алсаңыз жөн эле мээни укмуш иштетет деп коелу. Анда кеттик сиздерден суроо. Сиздерден суроо келиңиздер жигиттер. Биздики эң эле жөнөкөй суроо, кайсыл сөз ар дайым туура эмес жазылат? Батса бөлүкчөлөрү иштөөдө бизге карата так эле ошол көпүрө сандарга жаза берсеңиздер болот. Кайсыл сөз туура эмес жазылат, Ар Кайсыл дайым. сөз туура эмес жазылат экен, ар дайым туура эмес жазылат. Туура эмес жазылган сөздү бизге Логикалык суроо экен, таңдардан шоколад жегендерди жакшы таап болуш керек, Шоколад мени иштетет деп атам эмеспи? Билип жүрөлү. Менин кесиптешимден пайдалуу кеңеш. Жакшы. Айтсаңыздар, сиздер кофени тандайсыздарбы, таң эрте же чайды тандайсыздарбы? Же шоколадты. Ар кандай чачып атканда эмне колго келсе ошону ичип алып кетебиз. Колго деп эмес, ичпей эле кетебиз. Ичпей эле кетебиз. Ар кандай тамак тандайбыз. Жакшы. Анан мындай деп келген экен, салам Тайманбас, силердин өзүңөргө жакпаган мүнөзүңөр кайсы дейт. Мынакей. Кайдан баштады? Мүнөзгө жакпаган мүнөзүбүз мен уялуу сезим жок. Ар кайсы жактан сүйлөп салам. Ами уялуу сезим жок кайра жакшы да, Жок эми. Сизге жакпайбы? Кээ бир жерде жакшы, Кээ бир жерде жаман, начар ошол. Алыс. Мен кесиптешим көп жерден уялып кеткен байкап калам мен. Сиз уялта турган. Бул Зейнептай Бикештин жанында бардык мырза уялып кетет. Келиңиз, Алдостун оюну кабыл. Менин оюм кээде күмөн санап кетем, ошол оюм жаман. Күмөн санаганда өзүмөн күмөн санап кетем. Например, бирдемени кылайын деп атып, балким болбой калсачы деп коем да. Ошол мен өзүм жаман көрөм. Негизи бардыгын кылып көрүш керек да. Мындай уят болуп калсаң уялбай, коркпой, уят болуп калсаң коркпош керек да. Ошол момент, ошол убакытты, шансты жоготуп аламбы деп коркуш керек. Мен жактаган сапатым ошол. Негизи шектенүү жаралса, адамдын колунда болгон нерсе дагы жок болуп кетет дейт. Андыктан шектенүү бул негизи жаман сапат, Сапат Баарыбызга бизге да жакпайт, келиңиз Тилек. Меники аябай бат жиним келет. Ошол бат жиним келет, бирок ошол убакта бат эле кетип калат. Бирок аябай бат келет. Жин келгенде эмоцияга алдырып бир нерсе айтып Оң жагыңызда турат турбайбы анда? Жакшы. Анан мындай дегенде СМС билдирүү бар экен азыр. Ой, жигиттер дейт, азаматсыңар дейт, айрыкча ортодо кепка үйлөнгөнсүңөрбү дейт. Кетти, бул суроосуз бирдей эфир өтпөйт болуш керек. Үйлөнө элекпиз, баарыбыз бойдок жашпыз. Эң башкысы жашпыз да. Бикештер дагы да шансыңыздар бар экен. Бизге коноктордон суроо узаткан, мынакей Батсам аттуу аталыштагы жаңы кофенин даамын татам деп десеңиздер, анда кайсыл сөз туура, ар дайым туура эмес жазылат. Мынакей мындай жооп келген экен. Салам, кандайсыңар? Оба деген сөз туура эмес жазылат. Жаныбек каралды. Жок. Туурабы? Тилекке каршы турат. Туура эмес экен. Суроону башынан кайталап коюңуздарчы дейт. Келиңиздер. Кайсыл сөз ар дайым туура эмес жазылат? Туура эмес жазылчу сөз. Туура эмес жазылган сөздү алгачкылардан болуп жибериңиздер бизге. Анан мындай дегенде суроо келиптир. Туура эмес деген сөз туура эмес жазылат дейт. Браво!
эле 555 абоненти сизди коттуктайбыз. Эфирден тышкары качан, кантип, кайсыл жерден дагы ушу Бетсам аттуу кофени алып кетишиңиз тууралуу маалыматтарды айтабыз. Ага чейин телефон номериңизди күзүп бизден чалууларды же СМС билдирүүлөрдү күтө берсеңиз болот экен. 555 абонентим дагы бир эле сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Таңкы пирамида сиз үчүн Бетсам кофесин тартуулайт. Тайбас бул бенде узаткан логикалык суроого туура жооп берип, мына ушундай кофеге болгон биздин телекөрүүчүнү куттуктап кетмекчибиз. Ал эми биз Тайбасты дагы ырдаткым келип атат мен. Албетте. Мисалы ырдатканда мындай кылбайлы. Сиздер рэп кандай айтасыздарбы же мындай ырларды ырдайсыздар? Созуу. Ар бир группада бирден рэпер болуш керек, ошонусу менен кызык да, ошон үчүн. Кайсыл жанрларды буга чейин аткаргансыздар, анан кайсыл жанрларды аткарган жагат? Мага мен как бы өзүм рэпке жакынмын. Мектепте окуп жүргөн кезден бери рэпке аябай жакын болчумун. Өзүм заптар жазып, өзүмдөн эмелер кылып, ошон үчүн рэпке көңүл бөлүп турат. Тилек, Алдос? Биздики попса эл кабыл алган ырлар эле болуп жүрөбүз. Классика попса. Келиңиздер эксперимент кылып көрөбүз. Буга чейин мына ушул эле сиздердин алгачкы чыгарманы опера жанрында окуп көрбөйлүбү? Опера жанрында. Кандай дейсиздер? Аракет кылып көрөлү, бирок операга биз жокпуз. Эми байкап көрөлү. Баарын жасап көрүш керек да. Тайбас тобунан биздин жаш операчылар. Келиңиздер Тайбас бенде. Микрофондун кандай болот билбейбиз, бирок өтө катуу чыгып кетсе кечирим сурайбыз. Жок, дайдыңыздар. Ал режиссер иши. Sen de şaşpay kadam caza alga, ben de şaşpayım aldıra yol baştapsın bir maksat gönlümden olanlar. Esine al zamandar. Баракелде, негизи таланттуу киши бардык жагынан, бардык тарабынан таланттуу деп коет. Азаматсыздар. Анан молодец, өнөрүңөр өркүнө берсин, сулуу жигиттер экенсиңер, алга жигиттер деп узаткан билдирүүлөр бар экен. Анан салам жигиттер, өзүңөр жөнүндө толук айтып өтсөңөр, кайсы жерден туулуп чоңойдуңар дегендей Жаныбек мырза. Мен өзүм түйүм чүйдөн болот, бирок Бишкектен чоңоюп, бул жактан окуп, бул жактан өскөм. Мен негизи Жалал абадтан болгом, 8 класска чейин бул жакта чоңойгом. Мектепти кайра ошол жактан аяктагам. Жалал абадтан аяктагам. Мен туулуп өскөн жерим Бишкек, түпкү тегим Оштан болот. Жакшы. Ал дос байкенин жүрөгү бош бекен, сурап бериңиздерчи, жана ак жемпер кийген байкени дагы дейт. 157. Да, коргулар отуруп сурап. Азырынча сыр деп койсок деле болот. Азыр андай нерсеге биздин убактыбыз жок дегенде толук өзүбүздөн иштеп жүрөбүз. Сиздики да. Тоже ошондой эле сыр болуп калабыз. Негизи сыр деген сөз эң жакшы сөз. Бардык суроолордон оңой чыгып кетесиң, кургак чыгып кетесиң. Бул жерде суроо заткым келип атат. Негизи эле мына ушундай продюсер менен иштеген ырчылар, көп ырчылар ушундай контрактта ушундай деп, бизде контрактта ушундай деп, ошон үчүн сүйлөшкөн кызым же сүйлөшкөн жигитим жок деп айтышат. Ал эми сиздерди да бирөө мындай чектейби? Жок. Же өзүңүздөр бири-бириңиздерди чектейсиздерби? Чектөө жок bizde. Bizde такыр чектөө жок. Чектөө жок, сүйлөшөбүз. Өзүбүз ойлонобуз, отурабыз, маектешебиз. Эмне кайсыл нерсе бизге ашыкча, кайсыл нерсе азырынча керек эмес. Азыр кайсыл нерсенин үстүнөн иштеп, жыйынтыгын чыгарсак ошол пайдалуураак. Биз ошентип гана сүйлөшөбүз. Чектөө деген жок. Айымдар ушундай зат эмеспи, жана ар дайым внимание деп коет эмес, орусча ошол талап кылат. Ал эми эгерде биз айымдарга ошол убактыбызды бөлүп койсок, чыгармачылыкка дагы бир аз. Эми айымдар тоскоол болот дебейбиз, алар дагы өзүнчө бизге жардам берип турат эле, бирок баары бир чыгармачылык дегенде чыгармачылык. Бирок күчтүү эркектин артында күчтүү айым турат. Эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Айымдарга көбүрөөк көңүл буруңуздар. Айымдарды көбүрөөк сүйсөңүздөр, көбүрөөк ачылып берет сиздерге. Бул жерде Зейнап өзүн айтып өттү. Мен айымдарды кайсыл жер болсо да коргоп кеткенге алдым жетет дейин дагы. Сиздерге эркин микрофон берели. Жыйын тутуучу сөз, келиңиздер. Кабыл тилек, ами? Кабыл тилек. Көрөрмандарыңар дайым ушундай шаң шөкөттүү болушун.
силерди көрүп ийгилик каалаган көрөрмандар дагы өзүнүн суроо максаттарына жеткен адамдардан болсун. Силерге дагы ийгилик көп. Баарына келе жаткан жаңылыктар менен ар дайым ден соолук болсо баары болот. Менин көчө кыска нускал эле. Жана дагы өзүбүз дагы эми эфирге алгачкы эле чыгып жатсак дагы эфирлерди көрүп отурабыз да, анан ар кимдин өзүнчө көрөрманы болот. Сиздердин көрөрмандар өтө кызыктуу экен, берген суроолоруна андыктан ушулардан тайбагыла демекчибиз. Ар дайым Шамшөкө жакшы маанай менен жана Пирамида телеканалы менен ар дайым бирге болуңуздар. Айтканыңыз келсин. Рахмат, анан бул жакта да келип жатат. Жердештеримиздер жазып жатат. Көптөр эле бойдок сурагандар бар экен, анан ийгилик каалагандар да бар экен. Мынакей абдан көп СМС билдирүүлөр келип атат, бирок баарын окуганга убактыбыз жок экен. Сиздерге ийгилик каалайбыз, чыгармачылык бийиктиктерди багындырыңыздар деп айтабыз. Анан ар дайым Пирамида телеканалына жаңы клиптериңиздер болсо биз менен бөлүшүп турсаңыздар. Келип туруңуздар өзүңүздөр да кайра күтүп дайынбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизде мейманда жаңы түзүлгөн Тайбас бойс бендинин тайманбас жигиттери Тилек, Алдос жана Айдин болуп өттү. Ал эми таңкы Пирамида өз ишин улантып өрмөкчү. Албетте, сиздер менен жагымдуу рубрикалар менен алдыңкы мүнөттөрдө да бөлүшөбүз. Бизден алыстабай биз менен биргеликте боло берсеңиздер болот.